Алай районунун номер 25 Эшкул Мурзаев атындагы орто мектебинин тарых сабагынын мугалими Амираева Айпери. Ош областынын Алай районундагы Кабылан көл айылындагы номер 25 Эшкул Мурзаев атындагы орто мектебинин 8 Б классынын окуучулары менен саякат сабак. Сабактын максаты тарыхы болбой, эл болбойт жана туура кесипке багыттоо. Окуучуларга миң уккандан бир көргөн артык дегендей жеринен тааныштырууну чечтим. Ошентип биздин саякат сабагыбыз башталды. Ааламга жол айылдан башталат демекчи, биз бүгүн 8 класстын окуучулары менен экскурсиялык сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү биздин экскурсиялык сабагыбыздын темасы тарыхы болбой, эл болбойт деген темада болгон үчүн алгач өзүбүздүн айылыбыз Кабылан көл жана мектебибиз номер 25 Эшкул Мурзаев атындагы орто мектебинин тарыхынан баштоону туура көрдүм. Айылыбыз Кабылан көл айылы. Бул жер керемет жер. Төрт тарабынан тоолор менен курчалган чөйчөк сымал элести берген. Деңиз деңгээлинен 1690 метр бийиктикте жайгашкан. Райондун борборунан 24 километр аралыкта алыстыкта жайгашкан. Калкы мал чарбачылык менен алектенет. Киреше булагы да ушул тармакта. Айылда бир орто мектеп, бир башталгыч мектеп, бир бала бакча жана башка социалдык объектилер бар. Номер 25 Эшкул Мурзаев атындагы орто мектеби 1930 жылы түптөлгөн. 1937 жылы 7 жылдык мектеп болуп түзүлгөн. 1966 жылы орто мектепке айланган. 1938 жылы 18 партсез атындагы, 1992 жылы Кабылан көл, 2001 жылы Эшкул Мурзаев атында аталган. Учурда мектепте 537 окуучу окуйт, 42 мугалим билим тарбия беришүүдө. Мектеп 2 корпустан турат. Учур талабына ылайык жабдылган спорт зал, актылык зал, ашкана, китепкана жана башкалар бар. Ошентип биз экскурсиялык сабагыбызды Алай районунда жайгашкан Алай ханышасы Курманжан датка тарыхый этнографиялык музейинен баштадык. Окуучулар Курманжан daтканын өмүр таржымалы, эмне себептен датка аталып калганы жана Курманжан daткага таандык болгон бардык маалыматтар боюнча таанышып чыгышты. Окуучулар менен Ош шаарын көздөй багыт алдык. Ош шаары райондун борборунан 80 километр аралыкта жайгашкан. Жолдо бара жатып Алайыбыздын эң кооз жайлоолорунун бири Чыйырчык жайлоосунда унутта калтырбай бир аз эс алып, андан ары жолубузду уладык. Окуучулардын көңүлдөрү шат, жүздөрүндө кубаныч. Узун жолду кыскартып, жолдо ырдап, бийлеп бара жатышты. Убакыттын өткөнү билинбей эле заматта Ош шаарына кирип келдик. Биздин алгачкы саякатыбыз Ош технологиялык университетинде болду. Ал жерге барганыбызда бизди эс алуу күнүнө карабастан университеттин кызматкерлери жылуу тосуп алышты. Окуучулар үчүн жогорку окуу жай биринчи жолу болуп жаткандыгына байланыштуу аларга аябай кызыктуу болуп жатты. Окуучуларга университет тууралуу кызматкерлер кенен маалымат берип, окуучуларды узатышты. Андан кийин саякатыбыз ата мекендик өндүрүштөрдүн бири Барбол кондитердик цехинде уланды. Барбол компаниясына келип иштерин көрүп жүрөбүз. Бул компанияда абдан тазалыкты жакшы сакташат экен. Аялдар бардыгы
башына жолуп тагып чачы көрүнбөй абдан таза сакташат экен, кызалтты сакташат экен. Биз сортторду мурда магазиндерден алганда бир ай жүрөт, бирок 5 күндөн ашык токтогон нерселерди билдик, көптөгөн маалыматтарды билдик. Негизи биз бул жака биринчи жолу жүрүп атабыз. Аябай күндөлүк жеген нерселерди кандай жасалыштарын, кандай пышат бардыгын көрүп атабыз. Бул бизге аябай жакты, бардыгы менен таанышып. Бул Барбол деген компания мага абдан жакты. Бул жерде торттор, ичимдиктердин ар кандай түрлөрү жасалат экен. Аты аталып тургандай эле Барбол таттуу дегендей эле. Бул аябагандай таттуу, биз ар дайым жеп жүрөбүз. Балдарга дагы чай менен берсе жумшак өтүмдүү, жана картаң адамдар дагы көп жешет. Кызматкерлери да жылуу тосуп алышта. Ишканада тазалык тартип жакшы жолго коюлуптур. Окуучулардын ар бирине форма берип, бирден киргизишти. Атайын даярдалган адис окуучуларга өндүрүлүп жаткан ар бир продукциялар менен тааныштырып жатты. Балдар кызыгуу менен көңүл коюп, таңданып да жатышты. Түштөнүү учурунда окуучулар университеттердин өндүрүш тармагынан көргөндөрүн талкуулап олтурушту. Айрым окуучулар ошол жерден эле мен келечекте мыкты ишкер болом десе, айрымдары технологияны мыкты билген адис болом деп жатышты. Ошентип биздин кийинки саякатыбыз Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде болду. Бул университетке барганда өзгөчө мугалим болом деп кыялданып жүргөн окуучуларга мыкты мүмкүнчүлүк жаралды десем болот. Окуучулар ар бир аудиторияга кирип, ошол жерде иштеген кызматкерлерден тартынбай, өздөрү каалаган суроолоруна жооп алып жатышты. Өздөрүн келечектеги мыкты педагог элестетип, жыйындар залына киришип, экскурсиялык сабак боюнча да талкуу уюштурушту. Кийинки саякатыбыз балдардын көптөн күткөн Ош шаарынын символу болгон Сулайман тоодо болду. Алгач эле Сулайман тоо музейинен баштоону туура көрдүк эле, тилекке каршы биз барган күнү музей иштебейт экен. Ал жерде турбастан Сулайман тоонун эң бийик жерин көздөй жөнөдүк. Тоодон ар кандай тарыхый эстеликтер, сыйынуучу жайларды көрдүк. Тоонун эң бийик жерине чыкканыбызда Ош шаарын алаканга салгандай болуп көрүнүп турду. Бийиктен шаардын төрт тарабын көрүп, шаардын сулуулугуна суктанып бүтө албай турушту. Ошентип балдар сабак менен эле чектелип калбай, эс алуу, көңүл ачууну да четке калтырышпады. Шаарыбыздагы эң ири эс алуучу жайларда эс алып кайтышты. Ошентип сабагыбыз максатына жетип, окуучуларды сабак менен эле чектебей, саякат сабагын көп уюштуруп турууну туура көрдүм. Балдардын келечекке болгон көз карашын, жашоого болгон умтулуусу артып турду. Мен муну балдардан кубаныч жанган көздөрүнөн байкап турдум. Кесипти тандай албай жүргөн окуучулар үчүн биздин бул саякат сабагыбыз чоң таасир берди. Анткени биз мектепке келгенде мен бул тармакты тандадым эжеке. Анткени көзүм жетти. Ушул тармактын мыкты адиси боломун деп көздөрүнө кубаныч толуу ишенимдүү айтып жатышканы мени аябай кубандырды. Ошентип биздин бир күндүк саякат сабагыбыз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Себесиң сен жымыйып тосалтып шатырда келесиң сен кандай нәзік сезсем сені бір жылулық сондай нәзік тәңір берген сұлулық кандай нәзік сезсем сені бір жылулық сондай нәзік тәңір берген сұлулық әрбір қимылы ұнайды every day every night осы музыка ойнайды әрбір қимылы ұнайды every day every night осы музыка ойнайды көзіме елестей беретін бейнесің сен көздемей жүрекке тиетін жебесің сен қандай нәзік сезсем сенен бір жылулық сондай нәзік тәңір берген сұлулық